Балыкчы Кочкор темир жолу Балыкчы Кочкор Каракечи темир жолунун биринчи этабы болуп эсептелет. Учурда Балыкчы Кочкор участогындагы алгачкы 5 километр курулуш иштери жүрүп жатат. Ал эми акыркы 400 метр жер тилкесинин жасоо жумуштары уланып, даяр жер тилкесинин 3,17 чакырымына рельс, шпалдар төшөлгөн. Ошондой эле суу өткөрүүчү трубалардын 7 долбоорлонуп, 4 курулган. Анын ичинде 3 азыркы учурда курулууда. Ал жер бүткөндөн кийин 5 чакырымга чейинки жер тилкесине дагы рельс, шпалдар коюлат. Ошону менен быйылкы жылга мерчемделген жумуштар ноябрь айында жыйынтыкталат. Участоктарда 5 километрден 10 километрге чейин долбоор мамлекеттик курулуш агентствосунда мамлекеттик экспертизаны өткөрүү үчүн каралып турат. 10 километрден 26 километрге чейин азыр Тоң райондук архитектура башкармалыгында архитектуралык шаар курулуш корутундусун алуу үчүн иштелип жатат. Ал эми 26 километрден эң 63 километрге чейин Кочкор районунун аймагына чейин ал жерде геодезиялык, геологиялык жумуштар бүткөрүлүп, ал участоктогу архитектурага тапшырган алдында турабыз. Ошондой эле Кочкор району боюнча жер тилкесин тактоо маселелери бар. Биздин адистер жергиликтүү адистер менен аны тактап иштеп атышат. Буга чейин дагы Кыргыз темир жолу ишканасы өз каражатынын эсебинен 100 дана жарты вагондорду сатып алышкан. Алар Орусиядан алып келинген жана куруу иштерине керектелүүчү шпалдар дагы ошол жактан келген. Келечекте өздөрүнө завод курулса, кошуна өлкөлөргө сатууга да болот дешет адистер. Ал үчүн инвестициялык ири долбоорлорду ишке ашыруу аракеттери көрүлүүдө. Разные компании, разные предприятия, зарубежные. Бүгүнкү күндө ар түрдүү чет элдик компаниялар жана ар кандай мекеме, ишканалар биз менен кызматташууга сунуштарын беришүүдө. Буга чейин Орусиянын темир жол оңдоо боюнча ишканасы менен сүйлөшкөнбүз. Ошондой эле индиялык компанияга дагы айрылдык. Биз азыр алардын кандай механизмдер менен иштешкендерин изилдеп жатабыз. Негизи инвестиция боюнча бизге кызыктар болгондор өтө көп. Андыктан жакынкы күндөрдө келишимдерге кол коюлганда гана ачыктайбыз. Акыркы 8 айда Кыргыз темир жолу аркылуу 5 миллион тоннадан ашык ар кандай жүк ташылган. Анын ичинде күйүүчү май каражаттары, буудай жана ар кандай курулуш материалдары бар. Ошондой эле эл аралык каттамдар дагы ачылып, жүргүнчүлөр үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Жүргүчүлөр боюнча айта кетсек, бизде деген билесиздер, ушул июнь айынан тарта эл аралык деңгээлде дагы эл аралык маршруттардагы каттамдар да жанданды. Бул Бишкек Новосибирск, Бишкек Самара, Бишкек Казань каттамдары иштеп жатат. Жалпы жонунан айта кетсек, 8 ай ичинде 184.373 жүргүнчү ташылган. Анын ичинен 177.380 жүргүнчү бул республиканын ички каттамындагы ташылган жүргүнчүлөрдүн саны болуп эсептелинет. Себеп дегенде өлкө ичинде дагы бизде 2 каттам бар. Бишкек Токмок, Бишкек Кайыңды каттамы күнүгө жүрүп турат. Бүгүнкү күндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушу долбоорун ишке ашырууга даярдык көрүү боюнча жигердүү ишке киришкен. Ал эми Кытайдан 175 инженер адистер келип, 2 топко бөлүнүп, Нарын жана Жалал-Абад облустарында изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат. Кытай жана Өзбек тараптары иштин наркынын 1/3 бөлүгүндө бирдей үлүштө тең иштеп чыгууну, биргелешип каржылоого катышууга макулдуктарын беришкен. Сарагүл Полотова, Чыңгыз Токторбек уулу, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.